Казакстандын Мангистау облусунда орун алган Актау шаарында түрк тилдүү элдердин маданий кызматташтыгын чыңдоого багытталган ири маданий иш-чаралар башталды. 2025-жылы бул шаарга расмий түрдө түрк дүйнөсүнүн маданий борбору макамы ыйгарылган. Иш-чара Түрксой уюмунун колдоосу менен уюштурулуп, ага түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданият өкүлдөрү катышты. Бул жерде Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү чогулуп, ар улуттун өзгөчөлүгүн чагылдырган концерттер, көргөзмөлөр жана мастер-класстар өткөрүлүүдө. Кыргызстандын атынан келген 22 өкүл, музыканттар, бийчилер жана кол өнөрчүлөр өз өнөрлөрүн тартуулап, меймандарды таң калтырууда. Бул иш-чара кыргыздын маданиятын көрсөткөнгө, аны жайылтканга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан биз мындай мүмкүнчүлүктү кое бербей катышып атабыз. Буга чейинки даярдык иштери биз кол өнөрчүлөрдү алып келдик, бийчилерди алып келдик, ырчыларды алып келдик. Биз дагы ошо бүгүн Кыргызстандын маданиятын да көрсөтөбүз. Бүгүн биз Казакстан Республикасынын аймагында орун алган Каспий деңизинин жээгинде жайгашкан Актау шаарындагы майрамдык чордондо турабыз. Бул жерде 2025-жыл Актау шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары жарыяланган. Бул иш-чарага карата 4 апрелден баштап Каспий жээгинде так ушул жерде ар кандай тематикадагы шаарчалар дагы курулган. Бул шаарчалар албетте жергиликтүү тургундардын жана туристтердин көңүлүн бурууда. Белгиленгенде шаарчалардын катарында чеберлер айылы да курулган. Мында Түрксойго мүчө болгон мамлекеттер өздөрүнүн өнөрлөрүн, маданий мурастарын тартуулап, атайын бозуй тигишкен. Албетте, бул жаатта кыргызстандыктар дагы четте калган жок. Кыргызстандан 4 делегат келген, алар дагы жергиликтүү тургундарды кызыктырып, суктандырып, өздөрүнүн маданий мурастарын, дегеле элибиздин маданий баалуулуктарын тартуулап келишкен. Биздин салттуу маданиятыбыздын чоң бөлүгү болгон ушул кийим кечени алып келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мен да улуттук салттуу кийим кийип турам. Бул мисалы башымдагы элечек, бугу урусуна тиешелүү элечек. Ал эми менин кесиптешим кийип турган, ал 40 метрлик Таластын Кутай урусуна тиешелүү элечек. Анан конокторду, бул жерде жергиликтүү тургундарды, башка улуттарды суктандырган, таң калтырган ушу биздин элечек, анан салттуу кийимдер болуп жатат. Мисалга алсак, бул жерде Кийиз дүйнө коомдук фонду атайын иштеп чыккан жанданган мурас долбоорунун салттуу кийими турат. Бул орус сүрөтчүсү Василий Верещагиндин костюму сүрөтүнөн негизделип жасалган салттуу кийим, мергенчинин кийими деп аталат. Бул жерде кол өнөрчүлүктүн бардык тармагына тиешелүү буюмдар бар, мисалы тери иштетүү, кийизчилик, кездемелер деген сыяктуу өтүгүн да өзүнүн усталары ултарган. Андан сырткары биякта түндүк түштүк кийимдерин да койгонбуз. Мисалы бул жерде келиндин образы турат. Башында кызыл кыргагы, тукаба чыптамасы. Жогоруда белгиленгенде эле кыргыз бозуюндө басым салттуу кийимдерге жазылган экен. Албетте, бул жерде бул көргөзмөнү көргөнү жергиликтүү тургундардын саны дагы арбын. Мисалга алсак, мынакей бул жерде ушул эле жибектен жазалган атайын жоолуктар көптөгөн айымдардын кызыгуусун арттырууда. Айта кетсеңиз, бул жоолуктар сизге жактыбы? Дегеле биздин көргөзмө кыргыз элин өтө адемі. Керемет. Салтта көрейік мінеке. Қазақтарда онша бұндай жаулықтар жоқ. Тек біздің қазақтар кілең ақ киім-кешек, ақ жаулықпен жүреді. Сіздерге өте керемет. Рахмет, Алла разы болсын. Мына Қырғызстанның мынадай мына өнер бұларда. Біз енді жаңағы нелерден көріп жүрміз ғой. Неден телевизордан, неден видеолардан. Енді мына өнерлері керім ұнайды бұлардың, жақсы, өте әдемі. Енді мына атабыз елдері мен жаңа кіріп отыр. Енді мына бас киімдер бәрі нормаль. Онап жаттар салға мына әшекей бұйымдар. Өте сонун, өте жогору деңгээлде уюштурулган. Кыргыздардыкка өте сонун, өзгөчө деңгээлде уюштуруп келипсиздер. Дархан Дала этно шаарчада түрк дүйнөсүнүн маданий байлыгы чагылдырылып, ар бир өлкө өз салтын жана мурасын тартуулап жатты.
Кол өнөрчүлөрдүн эмгектери улуттук кийимдер, музыкалык аспаптар жана тамак аш түрлөрү көрүүчүлөргө кеңири тааныштырылды. Мы принесли из Азербайджана свои рукоделия. Биз Азербайжандан тарыхый кол өнөрчүлүк буюмдарыбызды ала келдик. Бул сайманын аты тахалтуз. Тахалтуз деген сөз бир кол менен сайма саю дегенди билдирет. Тах азербайжанча бир дегенди түшүндүрөт. Андан тышкары биз жибектен жасалган улуттук жоолуктарыбыз да бар. Ошондой эле биз менен жезчи устабыз келди. Ал жезден жасалган идиштерибизге Азербайжандын улуттук оймо чиймелерин жасайт. Из меди делает посуды. Эске салсак, Актау шаарын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыялоо тууралуу чечим 2024-жылы Азербайжандын Шуша шаарында өткөн түрк сойдун 40 жылдыгында кабыл алынган. Буга чейин мындай макам Казакстандын Астана жана Түркстан шаарларына берилген. Уюмдун башкы катчысы Султан Раев Мангистау аймагын түрк дүйнөсүнүн бай тарыхый очогу катары мүнөздөп, бул кадам кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрөрүн белгиледи. Ар бир мамлекет өзүнүн ушул номинациясын көрсөтөт да. Мисалы үчүн 2025-ке биз түрк дүйнөсүнүн маданий борборуна бул шаарларды көрсөтөбүз деп. Бирок бул негизги принцип эч качан бизде борбордук шаарлар, допустим, Астана биринчи болгон да, ошондо Астанадан кийин ал нерсени жоон алып салганбыз. Борборду мисалы үчүн Бишкек боло албайт, Ташкент боло албайт, Ашхабад боло албайт. Биз экинчи шаарларда, мисалы үчүн Ош болгон 2018-жылы. Бул бир принцип да. Экинчиси, бул принциптин негизи эмне? Ошол биз дагы борбордук эмес, ошол чөлкөмдүү перифериядагы шаарларды, маданий баалуулуктарыбызды дүйнөгө таанытышыбыз керек да, ошол негизги маселе. Эмне үчүн Актау? Актау бул Казакстандагы бир өзгөчө бир чөлкөм болуп эсептелет да. Бул Каспий деңизинин боюндагы өзгөчө бир чоң шаарлардын бири, мегаполистин бири. Бир гана географиялык жактан эмес, ал руханий жактан дагы Казакстандын маданияты дагы, тарыхы дагы, этнографиясы дагы, салт-санасы дагы ушул жерде өтө мындай фундаменталдуу негизделген бир эмеде эсептелет да. Бул жерден улуу адамдар чыккан. Бекеринен айтпайт да, Мангуста 362 Авлия деген ыйык адамдардын мекени депчи. Бул макам Актау үчүн чоң сыймык гана эмес, түрк элдеринин маданий биримдигинин символу катары бааланууда. Ага мисал, түрк дүйнөсүнүн маданий борборунун салтанаттуу ачылышында түрк элдеринин руханий мурастарын чагылдырган хореографиялык композициялар, ыр бийлер тартууланды. Кыргыз халкы десе алдымен еске Манаш ыры түседі. Бұл Кыргыз халкынын күллү түрк элдеринин жалпы адамзаттын казынасына айналган. Расмий бөлүгүндө Түрксойго мүчө мамлекеттердин маданият жана дипломатия тармагындагы өкүлдөрү катышты. Анда аталган долбоордун алкагында ноябрь айына чейин 30дан ашуун эл аралык тематикалык иш-чаралар өткөрүлөрү маалым болду. Мында тажрыйба алмашуу жана маданий демилгелерди жайылтуу негизги приоритет экени айтылды. Бүгүн да аброй асып, атын аалам таныган киелі Казак жерине түрк әлеминин маданий астанасы Актау атаны ресмини салтанаттуу ачылышына кош келдик. Арымсың асыл Казак эл. Андан ары саамалыкты концерттик программа улантып, анда Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн артисттеринин чыгармалары, анын ичинде кыргыз бийчилери жана ырчылары маданий мурасынын байлыгын жана ар түрдүүлүгүн көрсөттү. Кыргыз артисттеринин чыгышы өзгөчө жылуу кабыл алынды. Жалпысынан 100 миңден ашуун көрүүчү катышкан бул маданий кечеде Димаш Кудайберген, Роза Зергерли, Юлдуз Усманова жана Калифорния сыяктуу түрк дүйнөсүнүн белгилүү аткаруучуларынын чыгармалары жаңырды.
эле кетсек, иш чаранын алкагында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев менен жолугушуп, эки тараптуу маданий кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пикир алышты. Жолугушууда биргелешкен долбоорлор, маданий мурастарды сактоо, жаштар демилгелерин колдоо маселелери көтөрүлдү. Түрксой уюму менен ар дайым кызматташып келгенбиз, дагы кызматташабыз. Бүгүн Султан Акинович менен жолукканда дагы көп иш-чараларды кызматташтык боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Көп тараптуу иш-чараларга дагы Түрксой бизге катышат, Кыргызстанда дагы иш-чараларга катышат. Мына быйыл Атай Огонбаевдин 125 жылдыгы белгиленет. Ошого Түрксой дагы чоң салым кошуп, уюштуруу иштерине дагы салым кошуп келет. Ошондой эле 2028-жылы Талас шаарын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары көрсөтүү сунушу да айтылды. Өз кезегинде Султан Раев Түрксой Кыргызстандагы стратегиялык маданий долбоорлорду ишке ашырууга толук колдоо көрсөтөөрүн билдирди. 2025-жылы бир нече проекттерибиз бар Түрксой менен Кыргызстандын ортосундагы. Бул биринчи кезекте ошол биздин иш-чарабызда бекилген, жана мен атап өттүм, ошол иш-чаралар бар. Анан бүгүн ушул маданият министри менен болгон талкууда 2028-жылы Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгы болот. Ошол 100 жылдык карата айрым бир сунуштарыбызды айттык да. Ошонун ичинде ушул 2028-де Айтматовдун 100 жылдыгы, ошол эле учурда Айтматовдун туулуп өскөн мекени Таласты, Талас шаарын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген статус берилген оюбуз бар. Бул дагы биздин Айтматов менен Таластын бир куштун эки канатындай түшүнүп да, ошол Айтматовдун 100 жылдыгына карата бир топ иштерди жүргүзсөк болот да. Ошол эле учурда Айтматовдун эки фундаментальный вопросу, бул музей, анан кийин борборун ачуу боюнча дагы биз сөз кылабыз. Ошол түрк эмелерибизди, алардын дагы ресурсун колдонууга болот. Мүмкүнчүлүк болсо жер алса, алар деле салып берет дегенде да. Ошол эле учурда Айтматовдун дагы дүйнөлүк бир сыйлык уюштурсак деген оюбуз бар. Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы бул ири долбоор түрк тилдүү элдеринин ортосундагы руханий жана маданий көпүрө болуп, жалпы дүйнөгө биримдик, достук жана өз ара урматтоонун үлгүсүн көрсөтө алды. Кыргызстандагы бул иш-чарада улуттук өзгөчөлүктү сыймык менен тааныштырып, эл аралык аренада маданият аркылуу ынтымакты бекемдөөгө өз салымын кошту. Жанара Эсянова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чуй, Актау шаары, Казакстан Республикасы.